Мамлекеттик камсыздандыруу уюму жыл башынан бери кыймылсыз мүлкүн камсыздандырган жарандарга жалпы 60 миллион сом өлчөмүндөгү зыяндын ордун толтуруп берди. Бул жолу аталган уюмдун Чүй Бишкек филиалы республикалык психиатрия жана наркология борборунун аварияга учураган кызматтык унаасына 289.880 сом, тазалык ишканасынын унаасы үчүн 150.000 сом, ошондой эле катуу шамалда алып кеткен үйүнүн чатыры үчүн турак жай ээсине 14.000 сомдук сертификат тапшырды. Камсыздандыруу бул табигый кырсыктан улам кептелген зыяндын ордун толтуруу, турак жайсыз калбоого кепилдик. Мыңдан улам мамлекеттик камсыздандыруу уюму жеке мүлктү жана юридикалык жактын менчигинде турган унаа же турак жайды камсыздандырууга чакырат. 8 айдын жыйынтыгы менен биз 60 миллиондон ашык уже төлөмдөр төлөп берип атабыз да. Былтыркыга караганда бул 2 эсе көбөйүп атат. Анткени былтыр 31 миллион сомдун тегерегиндеги бул Кыргызстан боюнча болгон төлөмдөрдүн суммасы ушундай болгондо, бул 60 миллион бул еще дагы чек эмес. Бизде дагы өткөнкү Ноокат районунда болгон селдин кесепетинен дагы көлдө болгон жакында өзүңүздөр көрүсүздөр, ошо Чолпон Ата шаарында болгон селдин кесепеттери бүгүнкү күндө булар эсепке кирилет да.